Нуржигит Кадырбекович. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Бир сөз менен айтканда, бул мыйзамды баш мыйзамга шайкеш келтирүү маселеси экенде туурабы? Ошондой болсо дагы мен кечирип коюңуз, мыйзамды толук окуп чыкканга мүмкүнчүлүк болгон жок, бирок өзгөртүүгө байланыштуу могул жерде жазылып атат да, инсанды ал эми инсандыгын ырастоочу документтери жоктор дейт. Эми ушундай суроо пайда болот да, ушул инсандыгын ырастоочу документтер дегенге кайсыл документтер? Подзакон нормативный акт барбы? Же мыйзамдын өзүндө көрсөтүлгөнбү ушул документтер? Мыйзамда көрсөтүлгөн, бул ошол эми расмий тилде айтканда документ, удостоверяющий личность. Ошол кайсыл документтер? Мисалы ал удостоверение алып чыкса болобу, же паспортунбу, же Паспорт, айдоочулук күбөлүгүнбү? паспорт, айдоочулук күбөлүк, Дагы. кызматтык күбөлүк. Ушулардын баары такталганбы? Мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Же подзаконный нормативный акт бар? Подзаконный нормативный акттарда бар ал көрсөтүлгөн. Рахмат.